Балыкчы шаарында мыйзам бузууларды алдын алуу жана шаардык тартипти сактоо максатында 109 жарлыктын жана мэриянын тиешелүү тескемесинин негизинде түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Бул иш-чаралар кызыл сызыкка мыйзамсыз курулган объектилерди аныктап, алардын мыйзамдуулугун текшерүүгө багытталган. Биринчи кезекте ушул шаарга азыр келип аткан жана Азия өнүктүрүү банкы же башка инвестициялардын алкагында жүрүп аткан долбоорлор келип аткан участоктарда иштер жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары ар бир ушу бирдик деп коебуз, бирдикти контролдоо иштери колго алынды. Ошонун негизинде ушул тиешелүү органдар тарабынан үзгүлтүксүз иштер жүргүзүлүп жатат жана улантылат. Бул иш токтобойт. Шаардык мэриянын жана тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү тургундарга, ишкерлик субъектилерине мыйзам талаптарын түшүндүрүп, мыйзамсыз курулуштарга чара көрүлөөрүн эскертишти. Айрым жерлерде ашкана, дүкөн, тосмолор жана башка объектилер кызыл сызыктан чыгып кеткендиги аныкталды. Бул аракеттер мыйзамды сактоо, шаарды иретке келтирүү, таза ичүүчү жана саркынды суу түтүкчөлөрүн алып өтүү жана жолдорду оңдоо иштерине багытталган. Азыркы учурда канализация түзүмүн же таза суу түзүмүн салуу үчүн ушу өзүнүн кызыл сызыкта болуусу зарыл. Ошондуктан урматтуу жашоочулар, сиздерге кайрылып кетебиз. Эгерде үйдүн чегин билип суроо талаптар боло турган болсо, ушу кыдырып жүргөн комиссияга же болбосо Балыкчы шаарынын мэриясына же архитектура башкармалыгына кайрылууңуздарды суранабыз. Бүгүнкү жүргүзүлгөн комиссиянын ишинин негизинде жарандарга 14 күндөн ичинде мыйзам чегинде талаптарды аткаруу боюнча эскертүү кагаздары тапшырылды. Шаардын бир нече көчөлөрүндө рейд жүргүзүлүп, тургундардын дээрлик көпчүлүгү берилген түшүндүрмөлөрдү туура кабыл алышты. Бул Бектурова, Орозова, Бозова көчөлөрүнүн ошо кызыл сызыктарын аныктап бердик. Эмне дегенде ошо кызыл сызыктарга көчөсү элдер капитальный курулуш кылып, заборлорун коюп алган муниципалдын территориясына. Ошонун баарын аныктап, элдерге түшүндүрмө иш алып барып, уведомление берип кеттик. Шаар мэриясы жарандарды мыйзамдарды сактоого чакырып, шаардык өнүгүүгө жана тартипке өз салымын кошууга үндөөдө. Жүргүзүлүп жаткан иштерди шаардык кеңештин айрым депутаттары да колдоого алып, кызыл сызыктан ашып кеткен мыйзамсыз курулуштарын алууга макул экенин билдиришти. Снос башталды, өзүбүз эле баштап мыйзамга баш ийип, көчөдөн биринчи баштап бердик. Заводдун баардыгы алынышы керек экен, кошуналардын баарыныкы. Бүт кызылга кирип алып турабыз. Бул